Ишкер айым бактылуу жашоо. Ушундай аталышта Талас шаарында ишкер аялдарга арналган атайын иш-чара өткөрүлдү. Бул кече Талас ишкер айымдар борборунун жетекчиси Нурзат Өмүрканованын демилгеси менен уюштурулду. Максаты айымдарга дем берип, колдоого багытталды. Белгилей кетсек, айымдарды шыктандыруу жана ишкер болом дегендерге колдоо көрсөтүү максатында аталган иш-чаранын демилгечиси Нурзат Өмүрканованын аракети менен Талас шаарында атайын ишкер аялдар үчүн борборда ачылып иштеп жатат. Бүгүнкү иш-чара ушу ишкер болом деген айымдарга тиешелүү да. Ошолор көрсө, аларда ушундай жакшы нерсеге умтулса деген. Демилге ушу биз өзүбүздүн команда ишкер айымдар ушу ишкерликти колдоп, канчалык биз үчүн мамлекетибизге кошкон салымы, коомдо көргөзгөн иш-аракеттеринен улам биз буларга ошо шыктандыруу жана даңаз алайлы ушуларды деп атайын уюштурабыз да. Аябай көп да, ошо биз жабык эшик кылып бир 70-80 кылалы десек, биз деле ишкербиз го деп сурангандыктан бери 120 болду. Колдоо керек, сөзсүз ошо колдоого жок дегенде бир барак болсо дагы булар мындай күч алат, мотивация алат. Ар бир кылган кадамдарына көңүл буруп турсак, бул мамлекетибизге чоң салым кошулат. Эң кичинекей нерсени алсак, патент төлөнгөндө деле бул мамлекетке кетип атат да. Бирден бир бизге демөөрчү болгон Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Таластагы ишкер айымдардын иш-чарасына жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы демөөрчү иретинде колдоо көрсөттү. Компаниянын өкүлдөрү айымдарды куттуктап, алардын бизнес тармагындагы жигердүү аракеттерин жогору баалап, иштерине ийгилик каалашты. Ишкерликте көп жумуш орун түзүлөт. Ошо Альянс Алтын компаниясы менен да иштешип аткан айымдар бар. Жалпы эле аял затыбыздын апалар, эжелер, карындаштар, ишкерлигиңиздер мындан дагы жакшы өзүнүн жемишин берсин, жумуш орундар көбөйсүн, айымдарыбыз ар дайым өздөрүн ушундай ишкерликтерин улантып, жакшы ошо Кыргызстандын мамлекеттин экономикасына салымын кошуп, мыкты айымдардан болуп жүрө берсин. Кеченин алкагында Таластагы жылдын мыкты ишкер айымдары аныкталды. Ошондой эле Талас облусунун экономика, маданият, билим берүү жана башка тармактарга салым кошкон. Ошондой эле ишкердикти өнүктүргөн айымдарга ыраазычылык каттар жана атайын статуэткалар тапшырылды. Айымдар иш-чаранын жогорку деңгээлде болгонун баса белгилеп, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Жылда ушинтип уюштуруп турса, баарыбыз бири-бирибизди таанып, Кыргызстаныбызга, экономикабызга салымыбызды кошууга биз даярбыз. Талас областынан кыям жибек вареньясын чыгарып атабыз. Кыргызстандын областтарынын баардык аймактарына жеткирүүгө биз дайым даярбыз. Чоң рахмат, ыраазычылык. Мындай колдоолор ар дайым болуп турса, эң сонун болмок. Биринчи ирет Таласта болуп жатат. Кубанычтабыз. Таласта көп экен. Ошо мен бүгүн байкадым, мурда аралашпаны билбейт экенсиң. Жакшы, эң сонун. Ишкер айымдардын иш-чарасына облус бийлиги да колдоо көрсөттү. Облус башчысынын орун басары Мирас Эдикеримова катышып, жалпы аял затын куттуктады. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсү боюнча жыл сайын бизнес чөйрөсүнө кызыккан айымдардын саны көбөйүүдө. Алсак азыркы тапта облустагы жалпы ишкерлердин 60%-ын айымдар түзөт. Бир жыл аралыгында биз ошол жеке ишкерлик менен алектенген, орто ишкерлик, майда ишкерликти баштаган айымдардын баардыгы менен аябай тыгыз байланышта бир катар чоң иштерди аткардык десек болот. Бал өндүргөн, мал баккан, кийим тиккен, кол өнөрчүлүк жасаган, дары чөптөрдү жыйнаган Таласта аябай көп айымдар бар. Ушул айымдардын баарын башын бириктирип, биз буларга практикалык жардам көрсөтүү максатында атайын борбор шаардан өзүнүн ишин мыкты билген, тажрыйбалуу эксперттерди чакырганбыз. Жолугушуулар болду ишкер айымдардын. Ишкерлер өзү негизи эркин адамдар. Булар эркин көз карашта, булардын дүйнө таанымы да башкача болот. Мамлекет тараптан көп колдоолор бар. Жеке ишкерлик кылам деген аттанган айымдарга мамлекеттик кайтарымсыз соц контракттар берилип, азыр көп айымдар башын көтөрүп, изденип, иштегенге кадам таштап калышты. Мындай айымдардын саны Талас областында 2600дөн ашуун. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы бул эле эмес, облустагы башка тармактарга да колдоо көрсөтүп келет. Талас облусундагы иш-чаралардын басымдуусу компаниянын демөөрчүлүгү менен өткөрүлүүдө.